Кыргызстан элине, Өзбекстан элине ушу чек арада жашаган биздин тургундар менен жакшы алакада болсун деп көп келишимдерге кол коюшту Ташкентте. Ошонун бир нече документтери бул биздин областка, Баткен областына тиешелүү. Эми биздин тургундардын баары билгендей, биз Фергана өрөөнү менен, Фергана областы менен чектешпиз. Ошон үчүн биз өзбек туугандар менен бүгүнкү күндө границалардын баардыгын мурункудай посттордун баардыгы жакшы жеңилдик менен өтүүсүн, ошолорго жана безопасность боюнча камсыз берүү боюнча көп нерселерди сүйлөшүү болду. Ошонун ичинде жанагы Сок анклавы боюнча дагы сөз болду. Биринчиден жеңил самолетторго аларга уруксат берилди. Алар жана өзүнүн местный авиалиниялар менен учушат. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы бизде пандемия менен жабылып калган эки пост бар болчу, пограничный пост. Ошолорду дагы ачыш керек. Ошол боюнча сүйлөшүүлөр болду. Анткени биздин да тургундар, биз өзүбүз дагы ошону ачалы деп атабыз. Ошолорго биз келишим коюп, жана келишимдердин ичинде ушудагы эки пост бар да. Ал жеңилдетип берүүнчө. Анан кээ бир биздин тургундар коридор берди, ошондой деп туруп ызы чуу чыгарганга аракет кылышты, бирок алардын баардыгы бул туура эмес сөздөр. Анткени эч кандай коридор берилген эмес. Мурунку эле пограничный постторду жандандыруу боюнча, жеңилдик берүү боюнча эле. Анан жанагы пограничный контроль деп коет, паспортный контроль. Ошонун баардыгына жеңилдик берилет. Анткени биздин кол коюлган маселелердин ичинде экономикалык жактан көп документтер болду. Анткени биз совместный предприятияларды ачалы деп атабыз Баткен областында. Бияка инвестициялар келет, көп орундар болот. Анан биздин товарлардын көбүн ошол жака реализация болот. Бул эмне себептен ошондой болуп атат? Анткени биз Баткен областында азыр контрабанда маселелерин жана аткезчилик маселелеринин баарын буйбуз 100%. Ошон үчүн биз азыр легальный бизнес болсун деп атабыз. Ошонун баарын налог төлөп, ошонун баардыгы местный бюджетке акча түшсүн деп атабыз. Анан ошондой эле туризм боюнча биздин жерге көп Фергана өрөөнүнөн көп тургундар бияка келип Шакымардан да эс алабыз дешип атат. Ошолордун баардыгын курортный сезон болот. Ошого биз даярдык көрүп атабыз. Анткени биздин да тургундар ошондо көп пайда көрүп алсын деп атабыз. Ошондой маселелердин баарын чечтик. Калгандардын баардыгы соц тармактарда айткандар бул чын эле жанагы контрабандага тиешелүүлөр бар, алып сатууду незаконно жүргүзгөндөр бар, контрабандисттер бар. Ошолордун көбү ушундай ажиотаж көрө албастык кылып атат. Анткени көп жылдан бери биздин Өзбекстан менен отношения суук болчу. Эми Мирзиёев менен дагы биздин президент Садыр Жапаров дагы ушунун баардыгын жылуу катташка өткөрүп, өрчүндөтөбүз дегенди көбү көрө албай эле жанагындай чагымчыл иштерге барып атат.